Жаңырған аптадағы жаңылықтар топтом менен таныштырабыз. Түз эфирде кабар маалымат программасы. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта күндүн өзөктүү маалыматтарын айтып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан. Сасык тумоо илдети жаш балдар арасында күч алды. Жаш балдар ооругандар бизде жаткандардын саны 100гө жетти. Борбордук шайлоо комиссиясы Талант Мамытов менен кайра соттошот. БШК жогорку сотко даттанды. Массажчы кароолчудан тарта министрге чейин. Бул жолу кимдер шайлоого аттанды? Айтып атпайбызбы? Жердешчилик, тууганчылык, баягы мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу, ошону менен шайлоо болуп келатат. Алдыдагы парламенттик шайлоодо мамлекеттин гана эмес, элдин да жоопкерчилиги турат. Сиз кимди шайлайсыз? Азыр биз менен эч ким келип тааныша элек. Жалал-Абадта вирустук сасык тумоо илдети жаш балдар арасында күч алды. Ооруканага түнү да кайрылгандар арбыган. Мындан улам бүгүндөн тартып дарыгерлер түнү да кадимки шартта иштеп башташат. Ал үчүн атайын 4 дарыгер бөлүндү. Ооруканада кезек күткөндөр да арбын. Кечээ түндө эле облустук ооруканага 60тан ашуун бейтап кайрылган. Биринчи ноябрга карата коронавирус илдетинен бир жаран каза болду. Учурда өлкө боюнча 1400дөн ашуун бейтап дарыланууда. Бир күн аралыгында 68 жаран илдетти жаңы жуктурган. Жугуштуу вирустан сырткары сасык тумоо илдети да тездик менен жайылып, массалык ооругандар көбөйдү. Жалал-Абад облустук ооруканага акыркы күндөрү вирустук инфекциялык ооруларга чалдыгып, кайрылган жаш балдардын саны өстү. 43 керебетке ылайыкташкан балдар бөлүмү толуп, учурда 100 бала дарыланууда. Кечээ түндүн өзүндө эле 60тан ашуун бейтап кайрылган. Кабыл алуу бөлүмүндө да жаш балдар менен кезек күткөндөр арбын. Кайда бир саат болду келгенибизге. Бир сааттан бери. Очередь көп экен. Мен апа күтүп турабыз. Бир саат болду биздин келгенибизге. Бир сааттан бери. Сасык тумоого чалдыккан балдардын саны көп болгондуктан бүгүндөн тартып түнүдө дарыгерлер кадимки шартта иштеп башташат. Ал үчүн атайын 4 дарыгер бөлүндү. Балдар бөлүмү бейтапка толгондуктан хирургия, кулак мурун андан башка да бир нече бөлүмдөрүнөн кошумча палаталар даярдалган. Бүгүнкү күндө жаш балдар арасында ушул сасык тумоо, өпкө табынын шамалдашы, тамак оорулары оорусу күчөдү. Кулак мурун оорулар бөлүмүнөн 2 палата даярдаганбыз. Бет жаак хирургия бөлүмүнөн даярдаганбыз. Көз оорулары бөлүмүнөн палаталарды бөлүп бергенбиз. Анан ошо жаш балдар оорулар бөлүмүнүн өзүндө жатып атат. Жанагы өспүрүм балдар бөлүмүндө жатып атат. Азыр бүгүнкү күндө жаш балдар ооругандар бизде жаткандардын саны 100гө жетти. Дарыгерлердин айтымында бул оору сезондук болуп, күз-кыш мезгилдеринде күч алат. Ооругандардын басымдуусу бала бакча курагындагылар. Негизи 2 айдан 14 жашка чейинки балдар кайрылууда. Ал эми базар күндөргө эртеңки 9дан 6га чейин кылып, базар күндөргө дагы дежурство уюштуруп койдук. Бул координатордун буйругу менен ушул уюштурулду. Ошондой эле бүгүнкү күндөн ушул областтык үй-бүлөлүк медицина борборунун дарыгерлеринен ошол областтык клиникалык ооруканага кабыл алуу бөлүмүнө дежурствого турууга мына бүгүн азыр буйрук чыгарып атабыз. 4 дарыгерибиз ошол эме менен барып түнгө күзөткө тура турган болду жардамга. Ал эми Жалал-Абад облусунда салыштырмалуу жалпысынан эпидемиологиялык абал туруктуу. Бир күндө 2000ге жакын жаран вакцина алып жатканы айтылат. Учурда белгиленген облус калкынын 46% эмдөөдөн өттү. Илдетке кабылгандардын да дээрлик баары вакцина албагандар болууда. Облус аймагында бүгүнкү күндө Синофарм вакцинасы менен жана AstraZeneca вакциналары колдонулууда. Андан сырткары ошол Казвак вакцинасы дагы бар. Эгерде колдоочулар болсо ошолор дагы колдонуп жатышат бүгүнкү күндө. Негизинен эле булардын баары табылгандардын баары эле ошол буга чейин вакцинанын эмдөөдө толук албагандар десек болот. Бир дагы дозасын албагандар. Азыркы учурда ошолор арасында гана катталуу десек болот. Ал эми вакциналагандардын арасында бүгүнкү күндө катталгандар жок эсе десек болот.
Статистикага ылайык өткөн жылдын 9 айында сасык тумоо менен кайрылып ооруга чалдыккандардын саны 14900гө чамалаган. Анын ичинен 9900гө жакыны 14 жашка чейинки балдар. Ал эми быйыл 14600дөй жаран илдетке кабылса, анын 928 жаш балдар. Октябрь айынын ортолорунан тартып балдар арасында сыркоологондор кескин көбөйгөн. Жыл башынан бери 4 бала пневмонияга кабылганы айтылат. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад. Аксыдагы Туура арык участкасына жайгашкан Сары Челек биосфералык коругунда бугуну атып, жиликтеп жаткандар кармалды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Окуя кечээ 31 октябрда болгон. Мыйзам бускандар Аксы районуна караштуу Аркыт айылынын 4 тургуну болуп чыкты. Алардын жанынан курал табылган жок. Жаныбардын башы, териси, эти далил катары алынды. Учурда кызыл китепке кирген жаныбарды мыйзамсыз атуу фактысы боюнча материалдар укук коргоо органдарына өткөрүлүүдө деп айтылат маалыматта. Марал Борбор айыз аймагында кескин азайып кеткен жаныбар. Кыргызстанда кызыл китепке киргизилген. Маралды мыйзамсыз аткандарга 1 миллион сом айып салынат. Ал эми өзгөчө коргоодогу жаратылыш аймактарынан алынса, айып пул 2 эсеге өсөт. Кандай не кылып атасың? Я. Сен кимсиң? Бера калс. Сен эмне кылып жүрсүң? Нахалдар. Күндө эле ушакта жүр дейт го сен, а? Тура ушул кылганыңан. Министрлер кабинетinin төрагасы Акылбек Жапаров Ильич Марсбек уулун айыл чарба министринин орун басары кызматынан бошотту. Улуттук коопсуздук комитети Марсбек уулу менен айыл чарба министринин мурдагы орун басары Амангелди Исаевди өткөн аптада камаган. Анда айыл чарба азыктарын сыртка тоскоолдуксуз экспорттоодо материалдык пайда алуу максатында өз ара бири-бири менен сүйлөшүп алып, жасалма тоскоолдуктарды жараткан кызмат адамдарынын жана жеке компаниялардын туруктуу тобу аныкталганы кабарланган. Расмий маалыматта тергөөнүн жүрүшүндө көрсөтүлгөн мыйзамсыз фактыларга министрдин орун басарларынын тиешеси бар экендиги белгилүү болду. Алар УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди деп жазылган маалыматта. УКМК туруктуу коррупциялык схеманы түзүүгө катышкан бардык адамдарды аныктоо жана жоопкерчиликке тартуу боюнча иш уланып жатканын билдирди. Шотландиянын Глазго шаарында дүйнө лидерлеринин климаттын өзгөрүшүнө арналган саммити башталды. Ага катышуу үчүн 120дан ашуун мамлекеттин башчылары жана жогорку жетекчилери Улуу Британияга келди. Алардын арасында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да бар. Дүйшөмбүдөгү саммиттин ачылышында сөз сүйлөгөн Британ премьери Борис Джонсон дүйнөдөгү климаттын өзгөрүшүн токтотуу үчүн убакыт аз калганын айтты. Биздин ишибизге баа бере турган балдар жана алардын балдары азырынча төрөлө элек. Жаңы муун келгенге чейин негизги көңүл бизге бурулуп турат. Биз өз милдетибизди аткара албай калбашыбыз керек. Эгер андай болсо, келечек муун бизди кечирбейт, деди Джонсон. Бириккен Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүшүнө арналган SOR 26 деп аталган эл аралык конференциясынын расмий ачылышы жекшемби күнү болгон. Дүйнө лидерлеринин жыйыны 12 ноябрга чейин созула турган конференциянын алкагындагы эң ири иш-чара болуп саналат. Глазгодогу саммиттин алдында Римде чоң 20га кирген мамлекеттердин башчыларынын саммити өткөн. Ага катышкан өлкөлөр атмосферага чыккан уулуу газдардын көлөмүн нөлгө түшүрүү боюнча узак мөөнөттүк стратегияларын 2030 жылга чейин иштеп чыгууну макулдашкан. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкектин административдик сотунун парламент төрагасы Талант Мамытов боюнча чечимин жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко кайрылды. Иш сотто 2 ноябрда караларын БШКнын басма сөз кызматы билдирди. 24 ноябрда Боршайком Талант Мамытовду парламенттик шайлоого талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Административдик сот 28 октябрда БШКнын чечимин жокко чыгарган. Быйыл кабыл алынган шайлоо жөнүндөгү жаңы конституциялык мыйзамга ылайык шайлоого бараткан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан кетиши керек. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы парламент төрагасы кызматын тапшырбай туруп шайлоого барса болот деп билдирген.
Мамытов ынтымак саясий партиясынын тизмеси менен шайлоого аттанган. Аталган партия БШКнын чечими өтө шашылыш, кворум жоктугуна карабай жана процессуалдык талаптар сакталбастан партиянын өкүлүсүз кабыл алынганын билдирип, Бишкектин административдик сотуна кайрылган эле. 28 октябрдан баштап парламент спикеринин милдетин Аида Касмалиева аткарууда. Социал-демократтар партиясынын катчылыгынын башчысы Таалайбек Усубалиев мурдагы инвестиция министри Алмамбет Шыкмаматовго байланыштуу Борбордук шайлоо комиссиясына арыз жазды. Анда парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү расмий баштала электе коомдук биринчи канал биздин айыл деген 25 мүнөттүк берүү көрсөткөнү, анын басымдуу бөлүгүн Шыкмаматов менен маек ээлегени айтылат. Арызда талапкер өзүн жарнамалоо менен үгүт иштерин жүргүзүү менен алек болду деген. БШК буга байланыштуу комментарий берүүдөн баш тартты. Арыз шайлоо.gov.chk сайтындагы Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоодо даттануулар жана бузуулардын реестерине катталган жок. Шыкмаматов дагы үн кат элек. Аталган реестерге 1 ноябрга карата жалпысынан 23 арыз катталган. Жумушсуздардын армиясы Жогорку кеңешке аттанды. Арасында массажист, кароолчу бар. Бул жолу мугалим талапкерлерде көзгө көрүнөрлүк болушкан. Бирок көпчүлүктүн катарын мурдагы жана азыркы депутаттар, директорлук, башчылык кызматтагылар түзөт. Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылган расмий документтин негизинде партиялардын курамына токтолобуз. Альянс партиясы талапкерлердин дээрлик тең жарымы, тагыраагы 26-сы жетекчилик кызматтарды аркалагандар жана Жогорку кеңештин депутаттары. Ал эми 23-ү жумушсуз деп жазылган. Бирок жөнөкөй жумушсуздар эмес, арасында мурда министр жетекчилик кызматтарды аркалап учурда бош жүргөндөр бар. Калган 5 талапкер гана жеке ишкер же катардагы кызматкерлер. Дал ушундай көрүнүш ишеним ынтымак партияларында кайталанып, жумушсуздар менен жетекчилер эски депутаттар бир катарда аттанган. Мугалим сыяктуу жөнөкөй кызматтагы талапкерлер аз санда. Эми жумушсуз дегендердин көпчүлүгү баягы жеке бизнес менен алектенгендер да. Алардын килтейген чоң бизнестери бар. 100% жумушсуздардын ичинен, жумушсуз деп катталгандардын ичинен бир 10% жумушсуз болушу мүмкүн, чындап. Ошондой эле Легалайз партиясынан болгону 27 талапкер аттанса, алардын 20сы статусун жумушсуз деп жазып беришкен. Улуттар беримдигинде 19 талапкер жумушсуз. Жумушсуздар аз болгон Ата журт Кыргызстан партиясы. Бирок бул партияда башчылык, директорлукту аркалагандар басымдуулук кылат. Жаңы партиялардын катарын толуктаган күчтүү регион партиясында 30 талапкер болсо, алардын бирөө гана айыл өкмөт башчысы, калган 29-нун баары эч жерде иштебейт деп көрсөтүлгөн. Мурдагы чиновниктерге, аткаруу бийлигинде иштегендерге караганда, жумушсуздарга кандайдыр бир элдин көңүлү бурулабы, жумушсуздар барып, жумушсуздукту жоёбу, бир көйгөйлөр чечеби деген мааниде жумушсуз деп көрсөтүшү мүмкүн да алар. Бирок негизинен Кыргызстанда бүгүнкү күндө жумушсуздар алар баары көпчүлүгү чет өлкөгө чыгып кеткен. Жумушсуздар антип мисалы шайлоого талапкерлигин койгонго мүмкүнчүлүгү жок да. Булардын баары жумушсуз дегендердин баары чириген байлар, жеке бизнестери бар. Кандайдыр бир мурда мисалы мамлекеттик кызматта иштегендер бүгүнкү күндө жумушсуз болушу мүмкүн. Бүтүн Кыргызстан партиясынан 2 талапкер катталбай калды. Мындан улам 52 талапкер аттанган. Алардын 23-ü жумушсуз деп көрсөтүлгөн. Партияда жөнөкөй кызматкерлер басымдуулук кылат. Алардын арасында массажист да бар. Анткени менен партиянын тизмеси таза деп айтууга болбойт. Бир мисал келтирели. Мурда Унаа мамлекеттик ишканасын жетектеп сындан арылбаган жетекчи Алымжан Козубаев партиянын тизмесинде бар. Ал коррупциялык иштерге байланышы бар делип, Коопсуздук кеңешинин чечими менен кызматтан алынган. Андай саясий маданиятка жете элекпиз. Мисалы бир партиянын курамынан бирөө эле ошондой бир жаман бир репутациясы болсо, дегеле ошол партиянын баарына доо кетип, мисалы башка өнүккөн өлкөлөрдө ошол партияны электорат тандабай коюшу мүмкүн да. Бизде анысына карабайт албетте. Бизде ошол айтып атпайбызбы? Жердешчилик, тууганчылык, баягы мүмкүнчүлүктөрдүн пайдалануу, ошону менен эле шайлоо болуп келатат.
Ал эми Эл үмүтү партиясынын 7 талапкери 40 жаштан өткөндөр болсо, калгандарынын баары жаштар. Тактап айтканда 36 жашка чейинкилер түзгөн. Кадыр Атамбаев жетектеп бараткан Социал-демократтар партиясынын 8, ынтымакта 9, Альянс партиясында 9 талапкери учурдагы 6-чы чакырылыштын депутаттары. Пул жейтилгандар чыгып атат, азыр канчадан калдап, канчадан элдин пулун жыгып атат. Какчатыдар. Эмеле программаларын окуп көрөбүз да. Кимисинин программасы жагат ошого карайбыз да. Сознательный адамдар добушун сатпаса керек. Эл өзү азыр түшүнүп калды. Алданбайт деп ойлойм. Мекенчил Эл партиясында кароолчу кесибиндеги талапкери да бар. Партиялардын БШКга тапшырган документтеринин негизинде алардын курамына көңүл бурсак, жогорку кеңешке аттангандар арасында эң көп жумушсуздар, андан кийин ар кайсы ишканалардын директорлору, 3-чү орунда мурдагы депутаттар турат. Ошондой эле бул жолу парламентке аттанган мугалимдер көбөйгөн. Улуу журт партиясынын тизмесинде мугалимдер басымдуу. Элдин ошол ишенимин актай алса, барып бизде ушундай партиялык курамдагы бир тазаланып, бир нукка түшүшү мүмкүн. Бирок азыркы курам менен менимче булар көп деле бир алгылыктуу иш жасай албайт го деп ишенсек болот да. Кыргызстанда саясий партиялардын максаттар жана идеялар эмес, добуш алуу кызыкчылыктары бириктирери такай айтылып келет. Бул жолу элге жаңы мүмкүнчүлүк жаралып, өзү тандаган бир талапкерге добуш бере алат. Бирок тандоого келгенде, талапкерлер кимдер менен табакташ болуп бир партияда баратканын эске алууда маанилүү. Роза Акматжан кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош. Алдыдагы парламенттик шайлоодо мамлекеттин гана эмес, элдин да жоопкерчилиги турат. Учурда экономикалык, саясий жана социалдык кризисте турган өлкөнү алга сүйрөгөн талапкерлер керек. Ал үчүн элде туура тандоо кылууга милдеттүү. Ага ылайык 6-чы чакырылышта элдин купулуна толбогон талапкерлердин кайрадан суурулуп чыгышы эл ишенимин кетирет. Андыктан эл туура тандоо кылып, келечекти ойлошу абзел. Азырынча 90 мандатка 321 талапкер бар. Эл кимди шайлайт азырынча табышмак. Бирок эксперттер кимдерди сунуштайт. Эл тандоодо эмнелерге көңүл буруш керек? Кабарчыбыз кенен айтып берет. Шайлоо алдында талапкерлердин бардыгы эле жакшы, бирок шайланган депутаттарга калк арасында нааразычылык арбын. Алар берген убадаларын аткарбай жаткандыгы үчүн жек көрүндү дейин десек, экинчи, үчүнчү жолу барганда деле ошол талапкерлерди коомчулук шайлап жатат. Мындан улам коомчулук арасында парламентке болгон талап кандай деген суроо жаралат. Эл таңдай албайт. Эл райондо илгери жетекчилер таңдап арасынан иштемчил, алдыңкы катарда жүргөн кызматкерлерди, жумушчуларды, калк коштолорду депутатка көрсөтчү. Анын азыр тиги бар списогун даярлабай өткөзгөндөн магап келсем биздин кайдан тааныйм. 6-чы чакырылыштын депутаттары тарыхта эң узак убакыт олтурган эл өкүлдөрү болуп калды. Бирок алардын чыгарган мыйзамдары кыйын кырдаалда туруштук берип, элдин керегине жарабагандыгы эл арасында унутула элек. Ага карабай бул жолку шайлоого азыркы эл өкүлдөрүнүн дээрлик 60% аттанды. Коомчулук жогорку кеңешке таза, жаңы кадрлар келүүсүн каалайт. Азыркы шайланып турган депутаттар баары таза болуш керек да. Анан кийин эл менен тыгыз байланыштуу болуш керек. Сабатсыз, китеп окубаган, мыйзам деген түшүнүгү жок, акча эсептегендер эмес, акылга алчагандарды, анан ушул мамлекетте өнүктүрөм дегендерди күтөбүз да. Бирок таза талапкерлер менен жолугушкан учурда мурдагы адат боюнча акча сураган, айылыма, көчөмө эмне кылып бересиң деп соодалашкандар арбыды. Бул жагынан алганда эл дагы деле өз милдетин жана келечекти аныктоочу жоопкерчилигин сезе электей. Элдин өзүнүн талабы тура эмес болуп атат да. Жогорку кеңештин талапкерлерине бул жерге жол салып бер, трансформатор коюп бер, боз үй арып бер ортого деп өзлөрү койгон талабына кандай талап койсо ошондой депутаттар келип атат да. А эгерде элдин талабы туура болсо, булар мыйзам чыгаруу талаасында жалпы журтка бир багыттагыдай бир мындай оюндун шартын деп коелу, жашоо шартын түзө турган адамдар да булар. Анан буларга биз жол салып кой, өзүбүздүн балабыз болсо деген талаптарды коюп турсак, мындан ары токтобойт да мындай процесстер. Саясат ушинтип жүрө берет да жогорку кеңеште. Жолду бул мамлекет курат, көпүрөнү мамлекет куруп берет. Башка курулуштардын баардыгы бул мамлекеттин бюджетинен курулат. Ал эми депутат болуп мыйзам жазууга барат. Мыкты мыйзам болсо, ал мыкты мыйзам өлкөнү өнүгүүгө шарттайт.
Бирок андай адамдар пайда болуш үчүн, андай адамдар бийликке келиш үчүн ошо коомчулуктагы болгон табияттагы, ошо маданияттагы өзгөрүш керек болуп атат да. Башкача айтканда, эл аралык стандартка келгенде кыргызстандыктардын азыркы маданияты саясий ошондой талапкерлерди тарбиялап чыгарып, ошондойлорду тандап алабы деген да суроо болуп атат да. Жаңы мыйзам боюнча быйыл 120 депутат 90-га кыскарды. 36 талапкер аймактардан бир мандаттуу системада, 54-ü партиялык тизме менен шайланат. Алардын милдеттери Конституциянын 80-беренесинде так көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин милдеттери Конституциянын 80-беренесинде көрсөтүлгөн. Конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизет, мыйзамдарды кабыл алат, мыйзамдарга расмий чечмелөө берет. Мыйзамда аныкталган тартипте эл аралык келишимдерди ратификациялайт жана денонсациялайт. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек араларын өзгөртүү тууралуу маселелерди чечет. Министрлер кабинетинин төрагасын, анын орун басарларын жана министрлер кабинетинин мүчөлөрүн дайындоого макулдук берет. Республикалык бюджетти бекитет. Республикалык бюджеттин аткарылышы жөнүндө министрлер кабинетинин ар жылдык отчетун угат. Кыргыз Республикасынын административдик аймактык түзүлүшүнүн маселелерин карайт. Мунапыс жөнүндө актыларды чыгарат. Мындан сырткары негизги талап бийликтин кемчилигин, каталарын көрсөтүп, туура жолго багыттап турушу керек. Депутаттар канчалык күчтүү, билимдүү болуп, мыйзамдардын аткарылышын аткаруу бийлигинен талап кылса, президент баш болуп, жетекчилер иштей баштамак. Аз эл деле ким түшүнүп калды, кимди депутат кылабыз, кимди кылбайбыз. Себеби алдыңкы 6 жылда көрдүк да биз баарыбыз эле. Баары эле бир кишиге кызмат кылды. Баары эле бир киши үчүн 6 жыл мыйзамдарды өткөзүп беришти. Эгерде бир тараптуу президенттин колдоочусу көп боло турган болсо, өзүндө бийлик узурпация жеке адамдын колуна өтөт. Ошон үчүн жанагы тең салмактуу болуп, бийликтин кылган катасыны элге жеткизип туруш керек. Эске салсак, шайлоо 28 ноябрда болот. Учурда үгүт иштери активдүү жүрүп жаткан чагы. Тандоо ар бир жарандын өз эркинде. Бирок депутаттык мандат кайсы бир кадыры сиңген жаранга ыйгарылуучу сыйлык эмес. Тескерисинче, эл үчүн иштей тургандарга чоң жоопкерчилик экендигин эске салабыз. Жылдыз Капарова, Темир. Бул жолку шайлоодо эл алдында жоопту тандоо турат. Буга чейин партиялык тизме менен маарага жетип барышса, бул ирет андайга жол берилбейт. Коомчулук тандоону колго алып, келечекке кайдыгер болбошу керек. Алдыда айылды, шаарды, аймактарды алдоого киришип, добуш алуунун амалы күчөйт. Аттангандарга көз салсаңыз, мурдагы бийликте олтургандар басымдуулук кылат. Андыктан эскилерге кайра ишеним артууга болобу? Элдин үнүн сунуштайбыз. Башкача бир чындык болот деп ишенем мен делем. Эл деле түшүнүп калды го. Айтып атат, түшүнгөндүр. Жок дегенде 90%. Эл деле максага алданбайт азыр. Эл деле түшүндү. Бардыгы эми өзү үчүн шайлайт да. Асфальт салып берди, жолубузду асфальттап берди, жерибизди оңоп берди дегенде мусулмандар бар да. Сатып алуу менталитет болуп калбадыбы? Азым бар немелер талапкерлер барса эле кана канча акча бересиң деген көнүмүш болуп калды да. Эми ошо көнүмүштү секин жоготсок, Кудай кааласа. Неме дагы көрдөгү немесин таягын бир жолу алданбайт деп ойлойм. Эми баягы өзүбүздүн келечегибиз, балдарыбыздын келечеги, неберелердин келечеги үчүн канча төңкөрүштөр болду, канча кыйынчылыктарды баштан өткөздүк. Эми эл ого неме жол бербесе керек дейм. Таза шайлоо үчүн эми адамдар сатылбаш керек. Ошо келечекти ойлойбуз десе, адамдар өзү сатылбаш керек. Ачыңызды айтып кетсеңиз? Алимбаев Муктар. Рахмат. Алгадан коркуш керек жашоодо, ошону менен баары жакшы болот. Ыйман болуш керек. Ишенич деле жок, чын эле айтсам. Анткени биз уже көнүп калдык да. Баягы биздин аң сезимибиз ошого көнүп калды окшойт. Көп эле кишиден сурасаң деле уже ишенич жок да. Ишенип шайлаган күндө деле ошондой адамдар келип атпайбы? Могу жанагы өзүнчө баллотируются же, которые. Ошолордуку, может быть, подкупной система болуп кетиши мүмкүн да. Мен оюм, өзүмдүн оюм да. Потому что, кандай айтсам, ар кайсы адамдар, ар кайсы эмеси менталитет у нас, билесиңер да. Выбор болгондо башталат го, акча таратмай, подкуп начнется. Ошондон коркуш керек да. Жана кошелек деген чыкпадыбы?
ошону эметиш керек, караш керек жакшылап. Бүгін 1 ноябрь Кыргыз милициясынын түптөлгөндүгүнө 97 жыл толду. Милиция кызматкерлерине мамлекеттүүлүктү чыңдоо, коомдук тартипти жана мыйзамдуулукту камсыз кылуу милдети берилген. Дал ушул коомдо бекем тартип орноткон ички иштер кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Ага ылайык Ош шаарында майрамдык салтанат уюштурулуп, милиция кызматкерлеринин орду белгиленип, алдыңкы кызматкерлерге сыйлыктар жана наамдар тапшырылды. Коомдо бекем тартип, мыйзамдуулук орнотуу ар бир милиция кызматкеринин милдети. Мына ушундай ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү, ошол эле маалда сыймыктуу кесипти аркалап жаткандардын катарында Кубанычбек Козыев да бар. Убактысын орган тармагына байлаган Кубанычбектин күнү оор кылмыштардын бетин ачуу, кылмыштарды алдын алуу иштери менен өтөт. Албетте бул эми кылмышкерлер мындай бир айтсаң бир саатта кылмыш кылбайт, ошон үчүн кайсыл учур болбосун түнү күнү биз ыкчам кызматкер болгондон кийин дайыма телефонубуз өчпөй, кайсы жерде кылмыш болгон болсо ошол жерге биринчи ыкчам түрдө жетип барган биз аракет кылабыз. Жумуш учурунда түрдүү кылмыштар, өлүм менен коштолгон учурлар жүз берет. Мындай оор кырдаалдарга туруштук берүү үчүн ыкчамдык, тактык жана темирдей бекем мүнөз керектелет. Каарманыбыздын айтымында тандаган кесибине татыктуу болуу үчүн талыкпаган мээнет кылуу аракетинде ал укук коргоо органында 10 жылдан бери алектенип, бир катар сыйлыктарга, төш белгилерге ээ болгон. Бул милицияда тартип аябай катуу, темирдей тартип. Биринчи өзүң айткан сөзүң мындай бербеген адам мындай өзүнө максат коюп, мынага жетишим керек деп, анан өзүнүн немесин бербеген адамдар болот го дейм милиция. Ант бергенбиз, ошол антты бузбай иш алып барышыбыз керек. Кыргыз Республикасынын министринин буйруктарын, талаптарын так аткарып, ушундай иштешибиз керек. Бул милиция кызматы сыймыктуу жана өтө жоопкерчиликтүү жумушта. Милиция кызматкерлеринин коомдо ээлеген орду чоң. Анткени коомдук тартипти сактоодо, кылмышкерлер менен күрөшүүдө, жеке кызыкчылыктарын четке кагып, элдин бейпил жашоосун камсыз кылуу милиция кызматкерлеринин негизги милдеттеринин бири. Бүгүн 1 ноябрь Кыргыз милициясынын түптөлгөндүгүнө 97 жыл толду. Ага ылайык Ош шаарында салтанаттуу иш-чара өтүлүп, алдыңкы кызматкерлерге сыйлыктар жана наамдар тапшырылды. Шаардын аймагында бүгүнкү күндө ачылбай калган оор кылмыштар жок, бардык кылмыштар өзгөчө оор кылмыштар ачылган. Эми бизде шаарда көйгөйлүү маселелердин бири болгон бул уурулук маселеси. Уурулук боюнча дагы биздин ыкчам кызматкерлер тийиштүү иш-чараларды жүргүзүп атат. Бүгүнкү күндө бул багыт боюнча дагы иш жандандырып, жогорку деңгээлде алып барабыз деп биз ушу шаардын тургундарын, жарандарын, арыз-муңдарын канааттандырып, өз убагында чечебиз деп ишендирип кете алам. Бүгүнкү күндө Ош облусунда кылмыштуулукту алдын алуу максатында аракеттер көрүлүп жатыптыр. Башкармалыктын жетекчиси милициянын өнүгүүсүнө салым кошкон Ош облустук ички иштер кызматкерлеринин орду бийик экендигин баса белгиледи. Кылмыштуулук жылдан жылга азайып атат, себеби бизде штаттык санды ички иштер министрлиги кошту. Биздин основной ички иштер министрлигинин милициянын кызматы профилактика жүргүзүп, бизде азыр бүгүнкү күндө 60 штат берилди. Кыргыз милициясы кызматкерлери биз эл үчүн ак мээнет кылабыз деп ант алганбыз. Кыргыз эли үчүн биз кыргыз эли коопсуздук тынч болсо бизге ошол күн майдан. Биз дайым кылмыштын күрөшүп элдин коопсуздугун сактайбыз. Жыл сайын 1 ноябрда ички иштер кызматкерлери кесиптик майрамын белгилейт. Мындан 97 жыл мурда дал ушул күнү Кара Кыргыз автономиялуу облусунда алгачкы милиция бөлүмү ишке кирген. Ош облусу боюнча 43, шаар боюнча 10дон ашуун милиция кызматкер кызмат учурунда каза болгон. Аларга министрлик тарабынан жакындарына ар тараптуу жардамдар көрсөтүлүп келет. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмат Султанов, 7 канал, Ош. Көйчө май кымбаттагандыктан жол акыны көтөрүү талабы да күч алды. Бүгүндөн тарта Бишкек шаарынын жүргүнчүлөрү 15 сомдон акы төлөп баштады. Коомдук унаалардын айдоочуларынын бааны көтөрүү талабы бардык аймак шаарларда коюлуп жатат. Бүгүн Кара Балтадагы айдоочулар нааразылык акциясына чыгышты.
Бүгүн 1 ноябрдан тарта Бишкек шаарындагы маршруттук каттамдарга жол кире 15 сом, автобус жана троллейбустарда жүрүү акысы 11 сом болду. Буга шаар тургундарынын айрымдары макул болушса, алардын арасынан каршы болгондор да жок эмес. Ошол 15 сомдон туура эле болду деп себеби дегенде маршруткалар аябай азайып кетпеди, бензиндин баасын актабай. Такси болсо дефицит. Маршрутный таксилер маршруткаларды айдагандардын баары эле таксиге чыгып кеттиби деп ойлоп аткамын. Такси деле жетпейт, маршрут деле жетпейт. Азыр кичине бат-бат каттап калыптыр. Чоңдор ушундай указ приказ чыгарышкан турбайбыз, жана айла жок төлөйбүз да эмне кылабыз. 15 сомдон төлөш деле кыйын да. Пенсионерлерге бөтөнчө кыйын эле да. Ошо ооба, мурунку баасы жакшы болчу, приемлемо жакшы. Пенсионерлерге 5 сом, мындай 10 сом. Балдарыңды мектепке алып барсаң, 3-4 балаңа канча, 15тен канча деген кетет. Борбор калаада 2012 жылдан тарта коомдук транспорттордун жол акысы өзгөрүлгөн эмес. Акыркы жылдары күйүүчү майлардын баасы жана унаа тетиктери кымбаттаганы жол акынын көтөрүлүшүнө себеп болгон. Бул чечимди 28 сентябрда Бишкек шаардык кеңешинин жыйынында кабыл алышкан. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы тарабынан жол кире акысы кымбаттаганына байланыштуу транспорт каттамдарын көбөйтүү жана унаалардын ичиндеги санитардык абалдарын жакшыртуу аракетинде. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгы тарабынан бүгүнкү күндө жанагы жеке тарап фирманын жетекчилерин чакырып жол кире акысы кымбаттагандыгына байланыштуу жана машинелердин каттамын көбөйтүү жана санитардык ичиндеги абалдары техникалык абалдарын жакшыртуу максатында бизден тийиштүү тапшырмалар берилип атат. Бүгүн жол киренин кымбатташына 1-күн болгонуна байланыштуу көпчүлүк элдер унутуп 10 сом берип жатышат. Айрымдары мурункудай эле барып келишине 20 сом өлчөмүндөгү акча алып чыгышкандар бар экен. Айдоочулар 1-күн болгонуна байланыштуу түшүнүү менен кабыл алып жаткандарын айтышты. Элдер түз эле жакшы эле кабыл алып атат. Ал уже эл даяр болуп калганда. Эл бар жокту көрүп, билип, сезип турат да мына келдичи. Азыр элдер солярка канчага көтөрүлдү, кандай болду, бензин канчага чыкты, сразу чыкканда эле элдер айтып чыгат. Төлөбөй койгондор анча болот эми, конечно, 1-күнү эле сразу бардыгы даяр эмес да. Кээ бирөө акча аз алып чыгыптырмын деп ачыгын эле айтат. Эми 15 сомдон нормально эле кабыл алып атат элдер. Кээ бирлери баягы эртең менен чыгып алып 10 сомго расчет кылып аткандар акчасы жокторго түшүндүрүп атабыз, мейли деп чыккан жокпуз. А так өздөрү эле билип берип атышат. Ба интернетке, телевизорго чейин айтпады эле 1 ноябрдан башталат деп, анан элдин баары эле түшүнүп калыптыр, баарына берип атышат. Бүгүнкү күндө шаар тургундарын 100гө жакын автобус, 120 троллейбус, андан тышкары 1000дей маршруттук каттамдар тейлейт. Бишкек шаарында жол акы кымбаттаганына байланыштуу буга чейин Ош шаарындагы коомдук транспорттун айдоочулары нааразычылыкка чыгышкан. Ал эми бүгүн Кара Балтада 50гө жакын кичи автобустардын айдоочулары иш таштады. Алар жол кире акысын 13 сомдон 15 сомго көтөрүүнү талап кылышууда. Аида Ураимова, Темир Избасханов, 7 канал, Бишкек. Дүйшөмбү күндө ушундай маалыматтардан топтолду. Бул жана башка жаңылыктарды каналдын сайтынан, ошондой эле социалдык баракчаларыбыздан да окусаңыздар болот. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Аман туруңуздар.